Бүгүн 3 майда Лейлик районунда селден кийинки калыбына келтирүү иштери башталды. Бул тууралуу акимчиликтен билдиришти. Маалыматка караганда Исфана шаарында унаа жолдор, ички көчөлөр, бала бакчанын, үйлөрдүн короолорун тазалоо иштерине Лейлик райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан куткаруучулар тартылды. Учурда келтирилген чыгымдарды тактоо аракеттери башталганы турат. Кече 2 май күнү тартылган куткаруучулар жана техникалардын жардамында тазалоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун тапшырмасы менен министрдин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген ыкчам топ Лейликте жүрөт. Министр абалды жеке көзөмөлүнө алды. Тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыктын башчысы жетектеген ыкчам топ 20 куткаруучу жана номер 13 ЖТИден 4 грейдер, 2 жүктөгүч, 1 самосвал, жеке компаниядан 1 жүктөгүч тартылды. Лейлик районунун акимчилигинин буйругу менен райондо өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, аткарылуучу иштер талкууланып, райондук кызматтын башчыларына тийиштүү тапшырмалар коюлду. Штабтын чечими менен тез арада жолдорду, инфраструктураны калыбына келтирүү, чыгымдардын так санын алуу, калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Булак Турмуш Кейч. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусунун Исфана шаарында жүргөн селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу маселени талкуулаган жыйын өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп, анын кесепетинен административдик мекемелерди жана турак жайларды суу каптаганын маалымдады. Жерине өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу кетти. Учурда селдин кесепеттерин жоюу жана келтирилген материалдык чыгымдын көлөмүн аныктоо боюнча иштер жүрүүдө. Электр энергиясын берүү калыбына келтирилди. Өкмөт башчы бардык мүмкүн болуучу кооптуу аймактарды алдын алуу боюнча иш-чараларды өз убагында жүргүзүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Кыска мөөнөттүн ичинде селдин кесепеттерин жоюу жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча комплекстүү иш-чараларды ишке ашыруу зарыл. Биринчи кезекте өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу тобокелдиги бар жерлердеги адамдардын коопсуздугун камсыздоо керек. Турак жайды камсыздандыруу керектиги тууралуу калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү. Бул табигый кырсыктардын кесепетинен жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүүдө маселелерди чечүүгө шарт түзөт, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Коронавирус жуктуруп алган 60%дан жогору адамдардын симптому жок өтөт. Бул тууралуу вирустарды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий борбордун жетекчиси Зуридзин Нурматов билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы иликтөөлөрдүн негизинде өлкөдө COVID-19 тастыкталганы менен бейтаптардын 67%-ында илдеттин симптомдору билинбей өтүп жатат. Ошентсе дагы анализ аркылуу вирус тастыкталган бардык жарандар ооруканага жаткырылып, тийиштүү дарылануу курсунан өтүшөт. Симптому билинбей өтүп жаткан бейтаптар өздөрү оорубаганы менен башкаларга жугузушу мүмкүн. Бул абдан кооптуу. Мындан улам элдин арасында анализ аркылуу тастыкталбаганы менен COVID-19 вирусун алып жүргөндөр бар деп айтууга болот, деди Зуридзин Нурматов. Булак элдик медиа. Коронавирустан каза болгон дарыгер Жузумкан Асанованын үй бүлөсүнө 1 миллион сом компенсация төлөөгө өкмөттүн буйругу даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн 3 майда коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Жузумкан Асанова Бишкектеги номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси болчу. Ал саламаттыкты сактоо мекемелеринде 30 жылдан ашык иштеген жогорку категориядагы дарыгер эле. Маркум кече 2 май күнү республикалык оорулар ооруканасында коронавирустан каза болгон. Ушул эле күнү аталган ооруканадан Жалал Абад облусунун 1951 жылы туулган тургуну дагы каза болгон. Булак репортер Кейдж. Социалдык желеде тараган маалыматка карата Алымдар кеңешинин кайрылуусу.
Акыркы күндөрү социалдык тармактарда быйылкы Рамазан айынын 15-күнүнүн жума күнгө туура келишинен улам айрым бир окуялардын жүзөгө ашышы, ал күнү мусулмандар үйдөн чыкпастан Субханал Куддус дубасы менен Аллахка сыйынуусу зарыл экендиги тууралуу айтылган кабар калк арасында таралууда. Бул маалыматтардын туура эмес экендигин баса белгилейбиз. Хадис алымдары келечекке байланыштуу ушул жылы мындай окуя болот деген мааниде күнүн белгилеп айткан кабарлардын жасалма экендигин баса белгилешкен. Буга мисал катары бүгүнкү күндөрү эл ичинде жайылып жаткан Рамазан айынын 15-күнүнүн жума күнгө туура келиши жөнүндөгү хадисти да айтышкан. Атактуу хадис китептеринде орун алып албагандыгын билбей туруп жана бул жаатта адистешкен белгилүү окумуштуулардын тастыктоосунан өткөрбөй туруп хадистерде айтылып жатат деген маалыматтарга абдан кылдат мамиле кылууга чакырат. Сөз соңунда айтарыбыз 14 кылымдан бери быйылкыдай Рамазан айынын 1 жана 15-күндөрүнүн жума күнгө туш келиши көптөгөн жолу кайталанган. Ошондой эле тарыхый булактарда да бүгүнкү күндөрү сөз кылынып жаткан окуялардын ишке ашкандыгы тууралуу эч кандай кабарлар болгон эмес. WhatsApp'tan audio запис келип жатат. Орозонун 15-күнү 8 май болот экен. Асманда үн угулат. Этият болуңуздар деп жатат. Эми ушундай акыркы күндөрү кабарлар көбөйүп кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мекендештер айтып коелу. Ар кандай кабарларды көбөйтө бербеш керек. Келечекти жараткан Алла Таала өзү гана билет. Алла Тааладан башка эч ким билбейт качан эмне болорун. Ошондуктан мынандай кылып азыркындай кабарларды таркатып жиберип, бул жакшы эмес. Жума күнгө туура келип калса, 15-күнү мындай болот экен, анан тигиндей болот экен деп. Бул эми Кур'ан-ы Каримде жана биздин хадистерде, сахih хадистерде бирөөсүндө дагы мындай айтылган эмес. Ошондон улам мындай дүрбөлөңгө салбай, зикир дуа кылып кадимкидей эле орозону кармап, карантинге бекем өтүп кете бериш керек туугандар. Сизге мына азыр WhatsApp'тан немелер жазышып атпайбы? Орозон 15-inde асмандан үн келет, анан этият болуп отургула. Жок, ишенбегиле, ал дайыф хадис. Бул боюнча жакында уламалар кеңеши дагы билдирүүсүн чыгарат. Бул ошол Табараниде келет. Муну устазыбыз Хатими Шариф ал-Ауни, андан сырткары, андан мурда имам Захаби дайыф деп айткан. Буга маани бердин кереги жок. Маани бербегиле. Андай болбойбу ишкылып? Жок. Неберелерден, балдардан коркуп жүрөк түшө турган болуп атат. Жок. Кандай таң кала берем ушу. Бухариде келген, Муслимде келген, Куранда келген маселе айтсак эч ким маани бербейт. Анан каякта дайыф хадис келип калса, барды угуп, жарыя болуп, анан неберден бери коркуп ушинтип кыжырат болуп кетесиң. Адамдарга таң каласың. Жанагы төргөй десең, жанагы отка десең, жана күлгө качкандай болуп, кээ бир адамдар таң кала бересиң да. Ой, арак ичпегиле десе, балдарын арак ич деп айтпайт. Куранда келет, арак ичпесин дейт. Шариатта келет, арак ичпесин дейт. Эми шариаттын өкүмү көп да, бирок сахих, достоверный жолдор бар. Анан интернеттен чыгып алып бирөө сүйлөсө ишенип кыжырат болуп кеткениңер таң муну элим садаган кетеген баяу ишенчек элбиз да. Ак ишенбегиле.